Электр энергиясын үнөмдүү жана сарамжалып пайдалануу бүгүнкү күндүн башкы темасына айланды. Текшерип, түшүндүрүү иштерин көрсөтүп, көрүп алып, ушундай кылгыла, кошуналарга айткыла, көмүр менен жагып альтернативныйга өтүп тургула деп айтышты. Электр энергиясын кантип үнөмдүү пайдалансак болот? Түндүк электр ачык акционердик коомунун адистери күз, кыш айларында электр энергиясы менен туруктуу камсыздап туруу максатында бир канча жумуштарды аткарып, элге туура маалыматтарды жеткирүү максатын көздөйт. Күнүгө ондай селекторный совещание кыш таман эсен өчүрүүлөрүбүздү өткөрүш үчүн бизде күндө саат 10-до селектор, общий Кыргызстан селектор совещание болот. Андан региондор боюнча, андан тышкары күнүгө эртең менен 7:30-дан кечки 5-те өзүбүздө аба северликтер боюнча биз селектор өткөрөбүз. Анткени күнүгө бизде жумуш, бүгүнкү күнгө бизге берилген пландан 1,5 миллион киловатт саатын ашып жатабыз. Элдер суранып кетет элек, ушул телевидение менен пайдалануу элде үнөмдөп берсеңиздер. Түндүк электр ачык акционердик коомунун жетекчилиги күн сайын таң эрте республиканын бардык аймагынан электр энергиясын өндүргөн мекемелерден тартып, аны ташып жеткирген жана бөлүштүрүп жаткан ишканалардын жетекчилиги менен селектордук чогулуштарды өткөрүшүп, кырдаалга көз салып турушмакчы. Электр энергиясы менен туруктуу камсыз кылуу жумуштары боюнча маалыматтарды угушат, кошумча тапшырмаларды беришип, оперативдүү иш-чаралар боюнча чечимдерди кабыл алышат. Бүгүнкү күндө азыркы убакта акыбал туруктуу. Ар бир бул каскадтан башталган биздин распед компанияларга чейин түшөт. Мына азыр данный момент бизде НЭСК электр тармактарына жооп берип атат. Азыр бир кезде мага келет убакыт, мен да жооп берем. Азыркы убакта акыбал туруктуу, өчүлөр жок. Ошол темаларды обсуждать этип, мындан бүгүндөн артык кайсы дагы эмне иштерди алып барабыз, ошол сөздөрдү кеңешип жатабыз. Учурдагы энергия сектордун күнүмдүк турмушу, өзгөчө Бишкек шаарынын бир катар конуштарында жашаган шаардыктар быйылкы жылы электр энергиясын керектөөдө сарамжал жана үнөмдүү деген чакырыктарга кандай карашууда? Ушу кышка карата даярдыктын жүрүшү, өзгөчө биздин энергетиктер ушул тапта кандай жумуштарды аткарып жатышат. Ошондой эле мамлекет башчыбыз дагы ушу энергетиктерге бир канча жоопкерчиликтүү тапшырмаларды берип отурат. Жаратылышка байланыштуу быйылкы жылда дагы суунун аз экендиги белгилүү болду. Албетте Токтогул кесиндеги, Токтогул каскадындагы суунун көлөмү 12 миллиардтан тегерегинде деген маалыматтарды алып жатабыз. Ошентсе дагы ушул канчалык деңгээлде биз электр энергиясын үнөмдүү пайдалансак, быйылкы кыштан жакшы ийгиликтүү чыгып кетебиз деген ишенимдебиз. Эми көпчүлүгү быйылкы жылда мына ушул октябрь айынын акыркы күндөрүндө турабыз. Көпчүлүк ушу көмүр отуну менен үйдү жылытууга аракеттер жасап, жайында эле көмүрдү жана жыгач отундарды даярдап алгандарын дагы көрүп атабыз. Мына бул биз сиздер көргөн бул Ала Медин районундагы рухий мурас деп аталган жаңы конуш болуп эсептелет. Бул жерде дагы ушул үйдүн ээлери жайкысын эле ушул көмүрдү убагында сатып алышкан экен. Отундуку жакшы экен, көмүрдүкү жакшысы да. Свет менен өзүңөр билгендей кымбатчылык болуп атат. Светтин тарифи чоң. Быйыл дагы суу азайып кетип, ошону түшүнүп, үнөмдөп ушинтип от жагып атам. Көмүр жагат көпчүлүгү 99 деп деле айтсам болот, 100%. Бир фазалуу неме счетчиктерди 5 киловаттка түшүрдү, 3 фазалууларды 10 киловаттка түшүрдү. Эл арасындагы ушул электр энергиясын чектөө боюнча ар кандай ой пикирлер айтылып келгендигин дагы биз байкап жүрөбүз. Улуттук энергия холдингдин төрагасы, башкармалыктын төрагасы Байгазиев Талабек Аскаровичтин үйү мына ушул жерге келдик. Бул жерде деле Бул үйдө техникалык шарттардын негизинде могул электр отопленияга уруксаты жок. Ошонун негизинде бүгүн ирет менен келатып ушул үйгө дагы пломба басылды. Пломба могул жерде турат. Мына электрокотелдор 2 киловаттан 6 киловатт үчөө бар экен. Ошого пломба басылып 7631 деген пломбанын номери басылды.
техникалык шарттардын негизинде бул жок болгонунан байланыштуу азыр пломба басылгандан кийин булар ошо лимиттен ашырбай эми пайдаланып көмүр жагып атышат. Жылда эле көмүр менен жылытабыз. Мурун светтин жакшы кезинде деле от жакчыбыз. Жылына 5 тонна көмүр алабыз. Эртең мененкисин жолдошум жагып кетет. Андан кийин күндө кечке өзүм жагып турам, бир күн кечке. Газды тартып атышат, бирок кошо элек. Кошсо Кудай буйрса газ киргизсекпи деп атабыз. Эмдиги жылдары уже газ менен жылып калсакпы деген оюбуз бар. Анткени могу түтүндөн кичине экологияны таза кармасак деген биздин да оюбуз да бар. Биздин Октябрь району боюнча трехпаскаларды разрешениясы электроотопление жокторду басып бүтүп калдык. Бүгүнкү күндө Кудайым буйрса ушул жуманын аягына чейин бүтөбүз деп атабыз. Өзүбүздүн Октябрь районунда 29 энергия системада иштеген адамдарыбыз жашайт экен. Мына өзүңүздөр көрүп жаткандай өзүбүздүн жетекчибиз энергия холдингдин председателинин үйүнө өткөндө пломба басып кеткенбиз. Бүгүн текшерип атабыз басылгандан кийин кайра. Однофазный учетторду 5 киловаттка түшүрүп бердик. Быйыл түшүндүрүү иштери жүрүлүп атат. Абоненттер түшүнүп атат. 700 киловаттка чейин 77 тыйындан төлөшөт. 700 киловаттан ашкан 216 тыйындан төлөйт. Ушул сыяктуу эле башка көчөдө, башка айылда, башка региондо дагы биздин элибиз бул жасалып жаткан иш-чараны туура түшүнүү менен кабыл алып, быйылкы жылда өзгөчө ушу үнөмдүү пайдаланууга көңүл бурсак деген ойдобуз. Бул 5 киловатт дегенди элибиз кээде туура эмес түшүнүп атат. Бул саатына 5 киловаттпы же айына 1 айга 5 киловаттпы деген сыяктуу. Бул 5 киловатт деген бир убакта 5 киловатт 5 киловаттан ашпаш керек. Керектүү. Жана турмуш тиричилик техникалардын кубаттуулуктарын эле кошуп эсептеп койсо болот да. Анан эми кээ бир учурларда ушул режимди сактабай өчүп калган учурларда ошол техниканы электр энергиясынан ажыратып эле электр эсептегичинде мындай баса турган атайын кнопкасы бар. Ошону 10 секунд басып турса эле кайра электр энергиясы жанат. Кайра эле ошол режимди колдонуп электр энергиясын үзгүлтүксүз пайдалана берсе болот. Ал эми бизде бул өндүрүштөр боюнча да айтып кетсем, эч кандай өндүрүш кардарларына чектөөлөр киргизилген жок. Ал чектөөлөр бир гана биз техникалык шартка жанагы кубаттуулук боюнча ар бир кардарга уруксат берилет да. 10 киловатт, 5 киловатт, 20 киловатт деген сыяктуу. Ошол жерде максаты көрсөтүлгөн. Ал эмне максатта колдонот? Мисалы, тигүүчү цехтер болсо, ал ошол жанагы тиккен машинелерге, жарыктандырууларга, жана башкаларга колдоnuш керек. Ал ошол имаратты жылытууга уруксат берилген эмес. Акыркы 2 жылда мөңгүлөрдөн топтолгон суунун көлөмү азайып, өзгөчө быйылкы жылда суунун аз топтолуп жаткандыгы айдан ачык болуп калды. Ошондон улам суунун тартыштыгынан улам электр энергиясын өндүрүүнүн альтернативдүү жолу барбы? Бул өзүн өзү кайра жанданган электр энергия болуп эсептелинет да. Мисалы үчүн күн, шамал, суу. Негизи эле баягы дүйнөлүк климатты изилдеген агентстволордун айтымында Орто Азияда кийинки 10 жылда, 20 жылда негизи суунун азайышы күтүлүүдө да. Ошо мөңгүлөрүбүз азайып. Биз негизи Кыргызстанда альтернативаны өнүктүргөнгө азыртадан башташыбыз керек. Бирок азыркы жасап аткан жумуштар ошо акыркы 1 жылда өкмөт тарабынан, президент тарабынан чындыгы көп жумуштар жасалып атат. Мыйзамдарды дагы инвентаризациялап, инвесторлорду чакырып, баардык баягы колунан келген аракеттерин жумшап атышат. Мен ойлойм, биздин мамлекеттик кызматкерлер ушундай альтернативаны өнүктүрөм деген ишкерлерди, ички инвесторлорду кош колдоп кетүүсү зарыл. Электр энергиясына сарамдалдуу мамиле жасоо менен айрыкча кыш мезгилинде имараттарды жана жашаган үйлөрүбүздү жылытууда дагы бир маанилүү жумуштарды эскертмекчибиз. Эгерде сиздер жашаган үйдүн дубалдары жана терезе эшиктери сууктан коргоочу материалдар менен жылууланса, сиздер кыштын ызгар суугунан сактанып энергия булактарын үнөмдөй алмакчысыз. Кийинки көрсөтүүбүздө үйлөрдү жылуулатуунун технологиясы тууралуу сөз кылмакчыбыз.